Рүстөмбек Мамыралиев атындагы мектеп гимназиясы. Саламатсыздарбы? Биздин тарбиялык сабагыбыз 9-Б классын кыздар арасында конкурс түрүндө өтүлүп, энелер күнүнө арналат. Баарыңыздарга жагымдуу маанай. Сабактын темасы энелерди даңктайбыз. Сабактын максаты энелердин улуулугун, мээримдүүлүгүн, үй бүлөнүн куту экендигин, алардын коомго кошкон салымы тууралуу билишет. Энелерибизди урматтап сыйлоого, алардын ак эмгегин актоого тарбияланышат. Конкурска 2 топ катышат: Курман Жандатка жана Каныкей тобу. Конкурстун жүрүшү: 1 саламдашуу, 2 кыракы эне кылым бою нуска, 3 макал айтышуу, 4 камырдан жасалган тамак, 5 салат жасоо, 6 апаларга ыраазычылык. Калыстар тобу: биология жана география мугалими Фатима Сабыровна, кыргыз тили жана адабияты мугалими Тамара Сапарбаевна, ашпозчу Эжикебиз Абдыраева Салтанат. Калыстар тобунун төрайымы мектеп директору Султаналиева Динара Жолдошбековна. Биздин биринчи тапшырмабыз саламдашуу. Минутту айга жылга күнгө теңеп, убакыт учкан сайын өтө берет. Жашоодо баары кымбат ошентсе да, эң алгач саламдашуу өтө керек. Саламатсыздарбы энелер? Биздин топ Курман Жандатка. Энебиздин асыл сапаттары: мээримдүү энелиги жана акылдуулугу, сабырдуулугу жана билгичтиги, элин жерин сүйгөндүгү менен сезгичтиги, кайраттуулугу менен кыраакылыгы. Бул эсептerdин баары бизге абдан жакты. Биз Датка энебиздин урпактарыбыз. Ошондуктан топтун атын Курман Жандатка деп атадык. Урматтуу дүйнөдөгү эң асыл зат энелер. Биз сиздерди энелер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Энелерге арналган конкурста башталды. Кызыл телди сайратып, саламыбыз арналды. Бизди тынчтап олтурган энелер аманбы. Ала тоодой бийиктик менен, ак жүрөктөй пейилдик менен, ысык көңүл теңдик менен тазим кылып сиздерге ийилип айтам саламды. биздин топ Каныкей энебиз акылмандыктын, чыдамкайлыктын, чечкиндүүлүктүн, уздуктун символдорун чагылдырган кыргыз аял заты менен биздин идеалыбыз. Каныкейде энелерибиздин учу кура эмес албетте. Бар болуңуздар, сыймыктуу энелер, майрамыңыздар менен. биринчи жолу 2 жолку эмгек баатыры, социалисттик эмгектин 2 жолку баатыры Зуракан Кайназарова, Сокулуктун Жыламыш айылынан чыккан атактуу кызыл чачы, СССР Жогорку Советинин 2 жолку депутаты жана төраганын орун басары болуп шайланган. Каарман эмгеги үчүн 2 жолу эмгек баатыры аталган. Зуракан Кайназарова Ленин 3 жолку эмгек кызыл туу ордендеринин ээси болгон. 1-айыл өкмөтүнүн төрайымы Оркуя Салиева, кыргыз кыз келиндеринен чыккан алгачкы коммунист. Айыл өкмөтүнүн 1-төрайымы, колхоздун раиси, республиканын борбордук аткаруу комитетинин 1-мүчөсү болуп, 1 жолу кыргыз кыз келиндеринен Москвага барган. Оркуя Салиева борбордук Азиянын мусулман аялдардын теңдиги үчүн күрөшкөндөрдүн сабында турат. 1934-жылы душмандардын колунан каза тапкан. Кыргыз аялдарынан чыккан 1 Тышкы иштер министри Сакин Бегматова бул кызматта 17 жыл эмгектенген. СССРдин 15 республикасынын биринин тышкы иштер министри катары бир нече жолу БУда, ири эл аралык форумдарда Советтер Союзунун өкүлү болгон. АКШ, Канада, Франция, Венгрия жана башка өлкөлөрдө СССР маданиятынын күндөрүн өткөрүү менен маданий байланыштарды чыңдоого зор салым кошкон. Сагин Бегматованын эмгеги Октябрь революциясы, 2 жолу эмгек кызыл туу, 2 жолу ардак белгиси ордендери жана көптөгөн медалдар менен бааланган. Элегей Сагынбаева кыргыз аялдарынын арасынан чыккан алгачкы чабандардын бири. Ал Нарын облусунун Кочкор айылында улуу чабан катары каруусын казык кылып иштеген, мээнеткечтиги жана эмгекчилиги менен айыл чарба тармагына зор салым кошкон. Социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз СССР Жогорку Советинин бир нече жолку депутаты Элегей Сагынбаева баатыр энеде 12 бала төрөп өстүрүп чоңойткон. Турсун Осмонова Чүй облусунун Учурук айылында төрөлгөн. Чыгыштын мусулман аялдарын эркиндикке чыгаруу кыймылынын 1 активисттеринен, Кыргызстандын 1 социалдык камсыздандыруу министри болгон. 1 троллейбус айдоочу Загый Байбаракова Ысык Көл облусунун Күрмөнтү айылында төрөлгөн. 30 жылдык өмүрүн троллейбус айдоого арнаган. Кызыгы, ушунча жылдын ичинде бир да жолу ишке кечиккен эмес. Айлык пландарын ар дайым 107 жана 110% аткарган айдоочу. Эмгек кызыл туу, 3-даражадагы эмгек даңкы ордендери, СССРдин медалдары, Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин ардак грамотасы менен сыйланган.
Кыракы эне кылым бою нуска тапшырмасы боюнча кыргыз элибизден чыккан биринчи карлыгач энелерибиз жөнүндө силерге кошумча маалымат бере кетейин. Биринчи датка энебиз Курманжан датка, биринчи окумуштуу этнограф Какен Мамбеталиева, биринчи врач-терапевт Жийдеш Истамбекова, биринчи аскердик хирург Рафа Айдарбекова, биринчи учкуч Жумагүл Мусаева, биринчи пактачылык боюнча социалисттик эмгектин баатыры Өлмөскан Атабекова, биринчи инженер-технолог Сындат Балбакова, биринчи семетейчи Сейдене Молдокеева, биринчи композитор Жылдыз Малдыбаева, биринчи кинорежиссер Фатима Мамуралиева, биринчи эстрада ырчысы Айша Базарбаева, биринчи опера ырчысы Сайра Кийизбаева, биринчи кыргыз эл баатыры наамын алган артистка Сабира Кумшалиева, биринчи акын Нуркамал Жетикашкаева, биринчи комузчу Мейликан Козбекова, биринчи прозаик жазуучу Айым Айтбаева. Энелерибизди барктайлы жана даңктайлы. Биздин үчүнчү тапшырмабыз макала капайтышуу. Анда эмесе капитандарга кезек беребиз. Эненин ою балада, баланын ою талаада. Энеси болушчактын баласы ыйлак. Ата өчпөс чырак, эне соолбос булак. Адепсиз бала таманга жабышкан чыбак. Ата энеңди сыйласаң, өз балаңдан сый көрөсүң. Эне жок үй караңгы. Ата сыйлаган бир табат, эне сыйлаган элге жагат. Эне төрдүн көркү. Эне үйдүн куту. Энесин көрүп кызмал. Баланы жакшылыкка жетелеп жынаштыр, жамандыктан кубалап адаштыр. Эне барда сыйлап жүр. Эне көргөн тоң бычат, ата көргөн ок жонот. Балалы үй базар, баласыз үй мазар. Бейиш эненин таман алдында. Болду. Анда эмесе жакшы, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, мен Жолдошбекова Айдана. Мага камыр тамак жасоо тапшырмасы берилген. Ошо камыр тамак жасоонун арасында мен манты тамагын тандагам. Манты тамагына болсо бул эт, картошка, пияздар кошулат. Ал эми менин үй бүлөмдө болсо ата энем, бир туугандардын баары картошка, пияз менен жасалган мантыны сүйүп жешет. Ошондуктан мен бүгүн картошка, пияз менен жасап, ата энемди сүйүндүрөм. Koluma bereket kızım. Soğanım oldu, damlı oldu. Ayana comme moi, ok. Elle a pas pimé qui passe ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Канибекова Аида Канибековна 9-Б классынын окуучусу. Бүгүн мага салат жасоо деген тапшырма болгон. Ошону бүгүн сиздерге көргөзө кетем. Нерселер бул бадыра, салат жалбырагы, жумурткадан блинчик, тооктун эти, соевый соус, тамак майы, чеснок, жана пияз, жана туз, перец. Попробуем салат, приготовленный моей сестренкой. Знаете, он получился такой сочный, очень даже вкусно получился. Необычный салат такой с соевым соусом.
Очень хорошо получилось. Мен Биримкулова Гүлжамал 9-Б классынын окуучусу. Огород салатына кошулуучу азыктар төмөнкүдөй: 2 штук помидор, 2 штук бадран, копченый колбаса, капуста, кукуруза, горох, майонез, мурч, туз. Ааламга толуп турган, ардагым болуп турган, ар дайым коруп турган асылым менин апам. Дүйнөдө толуп турган, дүйнөм болуп турган, душмандан коруп турган дүңгүрөк менин апам. Башым толуп турган, бактым болуп турган, башкадан коргоп турган бактылуу менин апам. Жаныма толуп турган, жалыным болуп турган, жамандан коруп турган жүрөгүм менин апам. Эне, мама, силерди энелер күнү байланышта мен чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге кааларым чынден соолук, узун өмүр, бакыт каалай каалайм. Кармагыңыздар аччы болсун, туттагыңыздар аччы болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Эч качан оорубаңыздар. Силер оорусаңыздар, мен өзүмдү оорубан болуп сезе берем. Силер кыйналсаңыздар, мен өзүм кыйналгандай болом. Байланыш менен тайын, Өзүңдө өмүрүң узун болсун. Жакшы окуу. Мен мамам деген дайыма жумушта болгондуктан мага дайыма акыл насааттарды тайынан берип турат. Тайнем айтып мага, тайнем көп акыл насааттарды берип мени туура жолго салат. Байланыштар менен Ажайып өмүргө бир алып келген, алдыйлап ак бешикке салып келген, ардактуу биз сыйлаган апа келди. Айга теңеп жер жүзүнө чырак берген, жашоого үмүттөрүн жагып берген, жарыга келечекке багыт берген, апаке өмүр бою алсын. Эч нерседен кыйналбай багып келди. Мамаңыз жаш ырак. Майрамы менен куттуктайм. Менин каалоорум апама эч качан оорубасын, көп жашасын, өмүрү узун болсун. Бүт дүйнө жүзүндөгү апаларды куттуктайм. Мама, мени ушул жашоого алып келгениңиз үчүн чоң рахмат. Мени 9 ай ичиңизде көтөрүп жана 15 жылдан бери чоңойтуп багып жүргөнүңүз үчүн рахмат. Мени эң кыйын күндөрдө катыр кетпей жүргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сизге кааларым узун ден соолук, бактылуу болуңуз, эч качан оорубаңыз. Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер, мугалимдер жана ошондой эле 9-Б класстын окуучулары. Эки топтун тең кыздары азаматсыздар. Мен абдан сиздерге ыраазы болуу менен тапшырмаңардын аткарылышын видео аркылуу көрдүм. Чоң рахмат. Калыстар тобунун төрайымы катары сиздерге 9-Б класстын сулуу кыздары алкыш айтам. Аралыкта сынакка катышып жатканыңарга, апаларыңарга ыраазычылык билдирим. Силерде алтын кыздарды тарбиялап жатышканына. Перметкан эжеңерге бекем ден соолук. Ушундай сынак сабакты уюштурган мага апаларга ыраазычылык сынагын баалоо тапшырмасы берилген. Кыздар, силердин апаңарга болгон кайрылууңар мени кубандырды. Себеби апаңарга болгон сүйүүңөрдү айтып бердиңер. Үйдөгүлөр да силер менен бирге сынакка катышып, көмөк көрсөткөндөрүнө терең ыраазычылык. Курманжан Датка жана Каныкей тобунун кыздарына 5 деген упайдан бердим. Мага аралыкта өтүлгөн сынак сабаңар абдан жакты. Тилегим окуучуларыбыз оорубасын, тынчтык болсун. Мектептен билим алып, мектептен сынактарды өтөлү. 9-Б класстын окуучулары алдыдагы мамлекеттик сынактарын жакшы тапшырып алуусун улукчаат этсеңиздер. Жыйынтыктоочу сөздү мектеп методисти Фатима Сабыровна айтып койсун. Дагы бир жолу чоң рахмат. Апаларыбызды майрам менен куттуктайм. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, ата-энелер жана 9-Б класстын окуучулары. Мен бүгүн 9-Б класстын кыздарынын аралыкта өтүүчү сынакка катышып, энелер күнүнө карата апаларына ыраазычылыктарын билдиришкен видео тасманы көрүп, кыздарга аябай ыраазы болдум. Кыздар Курманжан Датка жана Каныкей топтору деп 2 топко бөлүнүшүп, апаларына болгон сүйүүлөрүн, сыйларын жана ырларын арнашып, ыраазычылыктарын билдиришти. Эки команданын тең кыздары ырларын кооз көркөмдүү айтып беришти. Өзгөчө Курманжан Датка командасынын капитан кызынын дикциясы мага абдан жакты. Ушундай сынакты уюштуруп жаткан 9-Б класстын класс жетекчиси Берметкан Таштаналиевнага терең ыраазычылык билдирүү менен бирге чың ден соолук, ишине чыгармачылык, ийгилик каалайм. Ошондой эле эжейине, кыздарына көмөк көрсөткөн, ушундай кыздарды тарбиялап өстүргөн ата-энелерге да ыраазычылыгымды билдиргим келет. Майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге чың ден соолук, качыбас кайрат каалайм. Ал эми эки команданын кыздарына тең 5-5 деген упай кардым.
9 Б классынын кыздарынын аралыкта өтүүчү сынагынын жыйынтыгын билдирүү мектептин методисти катары мага тапшырылгандыктан бүгүнкү энелер күнүнө карата өткөргөн сынактын жыйынтыгы боюнча 2 команда тең болушуп, ар бир команда 30 упайга ээ болушту. Демек, бул жерде ынтымак жеңди. Кыздар, силерге чоң рахмат. Ойлогон оюңарга, тилеген тилегиңерге, көздөгөн максатыңарга жетип, бактылуу болушуңарды каалайм. Саламатта калыңыздар.